Мен сіздерден көйгөйүн абдан жакшы билем. Мен атайын өзүм инициатива көтөрүп, биринчи бюджетти карайлы, экинчи тазалыкты карайлык, үчүнчү ушу курулуш маселесин карайлык деп сиздерди чакырдым. Компаниялардын дагы бир көйгөйлөрүн уксак. Сиздерден, как мэр города катары мэриянын талабы, мурдагы стиль работабызды бир аз өзгөртсөк, жанагындай тааныш билиш, тууганчылык, анан мен угуп атам анча-мынча коррупционный элементтер дагы аралашып кеткен депчи. Ошо маселелерди сиздер менен жок кылсак, сиздер менен прозрачно, таза иштесек, биз мэриянын талабы, куруучулардан мэриянын талабы татынакай, современный, сапаттуу үй куруп берсеңиздер. Так, бул биринчи биздин талап. Экинчи талабыбыз жанагындай куруу компаниялардын баарын билебиз. Жанагы бир эмеси долевой строительство болот, экинчиси акчаңар болот, экинчиси жанагы ошо сатып ала турган элдин акчасы менен курулат да курулуштарчы. Ушул эмени курулуштарды долгострой болбосо, ошо бир объект алгандан кийин ошо объектти батыраак бүтүрүп элге тапшырып бериш керек. Бирөөгө бир тиен бербейсиңер. Ни водоканал, ни теплосет, ни ЖЭП, архитектура, кадастр, ГАСКО, вице-мэр по строительству. Никому ни одного тыена. Никому. Ни одного квадрата Каменской площади. Бир квадрат бербейсиңер. Булар силерди коркутуу аркы болушу мүмкүн. Бирок андай кылбаш керек. Мен все буду ездить, буду проверять. В любое время, днем и ночью чалгыла. Мен силермен Жешбек Шараматович, мой бизнес объект көрүп коюңуз десе мен барып көрөм. Бирок мен өзүм лично кыдырам. Өзүм барып ар бир объектти, ар бир компанияларды барып кыдырып, сапатын, иштеп аткан адамдардын санын баарын чыгып силермен чогуу көрөм. Если, не дай бог, увижу, что коррупционный элементтер болса, пощады не будет, уважаемые эмелер, менин коллегаларым, урматтуу службалардын жетекчилери. Урматтуу куруучулар, мен силерде единственный бир просьбам бар. Мен как куруучу катары мен силерди абдан урматтайм, сыйлайм. Куруу бул мындай оюнчук жумуш эмес да. Кээ бирөөлөр айтат, мынакей үйдү көтөрүп монча байып кетти. Это совсем далеко не так. Поэтому мен сиздерге, урматтуу коллегалар, взамен что прошу? Сиздер мага прозрачно, раз бир тууган болуп сүйлөшкөндөн кийин прозрачно ошо курулуш компанияда бир объектте канча уста иштеп атат, канча монолитчик иштеп атат, канча сварщик иштеп атат, прозрачно бергиле. Канча стеналар көтөрүлгөндөн кийин канча каменщик иштеп атат, канча штукатур иштеп атат, канча отделдик иштеп атат, кровляга келсе канча киши теги кровлясын жаап атат. Мага ошол жерде уста иштеп аткан усталардын количествосын бергиле. Анткени ошол наемный работниктер алган патент, салык, ошол подоходный налог 90% биздин мэрияга түшөт. Bizde 3 эле салык калат экен. Биринчи ошо подоходный налогдун 90%, экинчи приусадебный салык, жана тамарка салыгы азыр эле кичике эле да алчы. Үчүнчү налог на имущество. И патенттер боюнча азыр салон, аптека и валютчиктер. Валюта патент алышат экен, ошо бизге калат. Алган налогдор бардыгы уходит в республиканский бюджет. Ошого, урматтуу куруучулар, ошого жардам бериңиздер. Мен ошол коррупционный элементтерди жок кылышка сиздер менен чогуу иштейин, аракет кылайлык. Мурдагы тим эле күлүп жайнап турган ош жок экен. Ош эч кимге кереги жок болуп калыптыр. Ош силерге керек. Бактарды эгилбейт, бактар тигилбейт, бактар кыркылбайт. Так? Освещение да коюлбайт, ямочный ремонт да болбойт. Булар бардыгы келип акча кажатын такылат. Келгиле ошо түшкөн акчанын баарын керек болсо сайтка чыгарып коем мен. Канча поступление болду, канча расход болду. Өзүңөр дагы баамда карап тургула. Мына прозрачный иштеп атат деп. Эгер шаарыбыз өнсө, урматтуу куруучулар, силерге да пайда.
курушуңар жакшы аракет этип, батыраак сатасыңар, бизнес болот, батыраак акча оборот болот. Мамлекетке шаарыбыздын чөнтөгүнө төлөп коелу, чем башка бир взяточный коррупциянын чөнтөгүн толтуруп байытпайчы. Эгер ошо мамлекетке, шаарга, мэрияга берсеңерчи, ичиңер оорубай бересиңер да, сөкпөй бересиңер. Койчу ушуну берейин мынакей. Ошо, допустим, 20 бала иштеп атса, 15 деп көрсөтөбүз. 50 строитель иштеп атса, 10 деп көрсөтөбүз. Давайте ошону какес көрсөтүп коелу. Ошонун түшкөн салык бизге түссүн, шаардын бюджетине түссүн, бюджетти толтурайлык. Давайте мынакей силердин шаарыңарга, биздин шаарда ошту тим эле мондай кылып, образцовый город кылып коелу. Келгендер күлүп жайнап турсун. Коррупция жагын мага коюп бергиле. Эгер мынакей Кудай тура силердин алдыңарда мен сөз берем. Эгер оштун мэри 1 тиын алыптыр десе, ал туура эмес маалымат, мен албайм, кереги жок. Келгиле ошо мына службанын жетекчилери дагы 1 тиын албайт, сүйлөшөбүз. Коррупциянын моменти мага жок болуп берет, еще раз повторюсь. Келгиле жардам бергиле бюджет толтурганы. Кыскасы мен айтайын дегеним ушул. Чоң рахмат. Вопростор болсо бериңиздер. Анан айтайын дегеним мен куручу катары. Водоканалга барсаң, светке барсаң, ТЭЦке барсаң, булардан проблема деле болбойт. Буларда проблема наружный сеттер бардыгы эски. Ошолорду өткөрөрдө биринчи ушул наружный сеттер боюнча да көңүл буруп койсоңуз. Жарайт. Үйдү бүтүрүп аласың, наружка улай албай жылдар туруп калган учурлар болот. Жарайт. Түшүндүм. Ошол